Ислам Абдрахманов өлкөнүн түндүгүн отун менен камсыздаган Каракечи аймагын коен жатагына чейин жакшы билет. Анткени ал 20 жылдан бери деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктиктеги көмүр кенинде эмгектенет. Айтымында ошол кезде азыркысы менен салыштырып болбойт. Эгер мурда техникалардын жетишсиздигинен өндүрүш аксап келсе, учурда баарысы шайма-шай. Техникалар көп, жаңыланып, бардыгы жакшы болуп кетти. Жакында эле дагы 5 экскаватор келди. Былтырдан бери 50ден ашык техника келди. Жаңыланып. Түзүлгөн шарттар кандай эми? Түзүлгөн шарттар аябай жакшы. Бардык шарттар бар. Тамактарда аябай, жатаканаларда бар жакшы. Жогорудагы каарманыбыз ардактуу ардагерден саналган Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун Каракечидеги филиалындагылар өткөн жылы Нарын, Ысык көл жана Чүй облустарына 1 миллион 330 миң тонна кара алтын жөнөтүшкөн. Ал эми учурда кендин үстүн сыйруу жумуштары менен алектенишип, 5 миллион метр куб топуракты тазалашкан. Калган 3 миллион 388 миңин июлдун ортосуна чейин бүтүрүшмөкчү. Ушуну менен бирге эле Бишкек ТЭЦин да көмүр менен камсыздоодо. Ошондой эле ушу топурак тазалоонун жыйынтыгы менен биз тех долбоор боюнча 1 миллион 350 миң тонна көмүр отунун беребиз. Ал эми өзүбүз дагы пландап атабыз. 1 миллион 650 миңден ашыргангачы. Быйыл иш ошо кызуу жүрүп атат. Жалпысынан 140 тай техника иштейт бул жерде. Ошондой эле дагы 20 дай спецтехниканы күтүүдөбүз. Жалпысына жакшы маалым болгондой, Каракечиде казылган көмүрдүн көбүн ал жайгашкан Нарын облусундагылар пайдаланышат. Бул жолу да ушул салт бузулбай, алдыдагы кышта 134 миң 264 тоннасы теңир толуктардын энчисине тиймекчи. Анын 35 миң тоннасы билим берүү, саламаттыкты сактоо жана маданият мекемелеринин кампаларына түшүрүлөрү макулдашылган. Эми тийиштүү жактар менен келишимдерди түзүшүп, ташып жеткирүүнү ылдамдатуу талап кылынууда. Тилекке каршы тоо башындагы жыйында буга баарысынын эле даяр эместиги белгилүү болду. Айрыкча оор жүк ташуучу унаалардын жетишсиздиги чоң көйгөй. Ушуга карабай, облус бийлик башындагылар оптимисттик маанайларынан жазгылары жок. 15 июлга чейин бардык айыл өкмөттөргө, мэрге, акимдерге тапшырма берилди. Социалдык объекттерге көмүр тартуу боюнча келишимдерин даярдап, 31 августка чейин алардын көмүрүн тартып бүткөрүш керек да. Ошол эле кезде айыл өкмөттөргө дагы кошумча тапшырма бердик. Бирден топ базасын ачып, ошол жерде дагы элди көмүр менен камсыз кылууга. Анткени быйыл отунга баанын көтөрүлөрүн жашырбайлы. Эгер былтыр анын 1 тоннасы жеринде 2400 сомго бааланса, быйыл анын үстүнө дагы 400 сом кошулмакчы. Ошондо аны менен бирге ташып жеткирүү кызматын эсептегенибизде, Теңиртоо жергесинде кара алтындын наркы 6500–7000 миң сомду түзөрү күтүлөт. Калк чөнтөгүн жукарткан мындай жагдайга күйүүчү майлардын кымбаттыгы түрткү экендигин жалпысы жакшы эле түшүнүп турушса керек. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.